Ишеналы Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттик университетинде туруктуу өнүгүү жана жашыл экономика аталышында 4 күндүк тренинг болуп өттү. Иш-чара Кыргызстандын туруктуу өнүгүү үчүн Санарип жана Жашыл университеттер долбоорунун алкагында уюштурулуп, Кыргыз мамлекеттик университетинин эл аралык коммуникациялар жана инвестициялар боюнча проректору Гүлназ Жалилова, профессордук окутуучулар курамы жана республика боюнча жогорку окуу жайларынан келген 30 окутуучу катышты. Бул тренинг биздин университетте уюштурулганын себеби бизде Жашыл жана Санариптүү университет деген Европалык Союздун колдоосу менен бир долбоор жүрүп аткан, ошол долбоордун негизинде каралып жатат. Андан сырткары бизде Арабаев университети акыркы 3 жылдан бери эле ошол жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча абдан алгылуу иштерди алып келатат. Буга чейин биз бул жерде көптөгөн тренингдер уюштурганбыз. Ошол максаттуу биздин университет баягы ушул тармакта абдан мындай ийгиликтүү иштеген университет катары ошол тренингди биз уюштуруп берип атабыз. Анан уюштурууга дагы биз башка колдоочулар чакырганбыз. Ал ошол Кыргызстандагы жеке секторлордо жашыл экономиканы өнүктүрүү деген жаазеттин программасы жардам берип атат. Андан сырткары AFC Копа консалтинг компаниясынын эксперттери келип өздөрүнүн эл аралык тажрыйбалары менен бөлүшүп, алар дагы тренерлик биз менен кошо тренер болуп атышат. Андан сырткары ошол жаазеттин программасын колдогон Европа Союзу, Швейцариянын өнүктүрүү боюнча агентствосы, ошондой эле Германиянын өнүктүрүү жана тышкы байланыштар боюнча министрлигинин колдоосу менен өтүп жатат. Тренингдин максаты жашыл экономика, туруктуу өнүгүү жана экологиялык билим берүүнүн жогорку окуу жайларда жайылтуу, ошондой эле окутуучулардын бул тармактагы билимин жогорулатуу болуп саналат. Маалыматтардан бул автомобилдердин канча зыян алып чыгышы, жаныбарлардын кандай зыян алып келиши табигатка, көмүр кычкыл газын канчалык салмакта чыгарат, ошондордун өзгөчөлүктөрү бар экен. Биздин Союз абагында методикадан бул аз-маз баш ашар экен, ошол жактары жакты. Тамакты жасоодо дагы биз экологияны бузат экенбиз. Жана ошондой эле кийимдерди кийүүдө дагы, кийим тигип кийимдерди талкаланганда дагы оказывается бизде экология бузулат экен. Ошол тараптардан ошондой маалыматтарды алып университетке окуу жумушу программаларына киргизип студенттерге жайылтуу. Себеби биз ошо студенттерге ушундай тренингтерди өтүүдө, анан сабак өтүүдө кеңирээк жайылтабыз да. Иш-чарада тренерлер белгилүү экономист Торстен Свобода жана эколог Гүлназ Жалилова жашыл экономика жана туруктуу өнүгүү боюнча билимдерди жогорулатуу, экологиялык жактан туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн иш-аракеттерди пландаштыруу, жогорку окуу жайларында жашыл экономиканын маанисин жана анын келечекке болгон таасирин түшүндүрүү боюнча маалымат беришти. Күн энергиясын алуу боюнча шамалдын баягы самовозобновляемый деп коет. Ошол боюнча энергияларды алуу боюнча ошол жерде алардын эмеси боюнча биз бир топ маалыматтарды алдык. Анан бул маалыматтарды бул жерде эле калтырбайбыз, конечно. Биз муну жана жайылтууга аракет кылабыз, өзүбүздүн окуу курсубузга киргизип. Туруктуу өнүгүү жана жашыл экономика аталышында тренинг университетте экологиялык туруктуулукту жана экономиканын жашыл трансформациясын колдоого багытталган иш-аракеттерди өнүктүрүүгө өлгө түзөт.